биздин жаштардын психологиясын бузуп атат дейт. Агрессияга алып келет дейт бул спортчу. Адам көрүп атып дагы агрессияны алып атат да. Ар бир адамга ар кандай да эми көз карашы. Булар айткандай кичинекей бала аны көрүп алып туруп мыкаачы болуп кетпейт. Мен жеке оюм Емельяненкалардын видеолорун Крокоп аябай жакчы. В то время алар еще жестче дрались. Мен ошолорду көрүп өскөм. Менин психикам өлгөн жок, напримерчи. Ал адамдын өзүнөн да. Мен да ошондой ойлойм, жанагы убагында эме деген мультик бар эле го, Симпсоны дегенчи. Америкада жабысып чыкканда, бул деген биздин жаш поколенияга жаман терс таасири болот атат дейт. Ошол Симпсонун ойлоп тыккан адам айтканда, эгерде Симпсонду балаңарга таасир атса, силер өзүңөрдүн бул депчи. Сен ата эне катары сен балаңа ошондой таасир эте алган жоксуң деп. Демек, эгерде ММА'ды көрүп алып, бир бала отуруп алып, бир мыкач болуп баштады, жестокий болуп, брачкасын сабайт, школго барып, рекетир болуп атат. Демек, сен ошондой тарбия берген жоксуң, туурабы? Ооба да. Ата энеси да. Ата энеден көп нерсе зависит. Туура. Көпчүлүк балдар мисалы көчөдө мындай хулиганство кылып, байкындай эме кылып келсе, залга келсе, наоборот, башка уважение үйрөнүп, ушундай жолдорду үйрөнүп атат го дейм. Спорт хаб, бизнес спорт хаб, бизнес спорт хаб.